Salamım düz bolsa işin жүрүшөт. Сахнада кыргыздардын саламдашуу маданияты көрсөтүлүүдө, анда жаштардын жана улуу муундун учурашуусу жана каада салты, үрп адаты боюнча ар улуттун өкүлдөрүнө кенен маалымат берилди. Өрүлөрдү тагыплай турган биздин эсере кыздарыбыз Саламдашуу маданиятын Корей улутунун өкүлдөрү да көрсөтүштү. Ар улуттун өзүнчө башкаларга окшогон үрп адаттары тил майрамында көргөзүлдү. Ал эми өзбекстандык студенттер Алишер Навайынын өзбек тилин сактап калуудагы жасаган эмгектерин чагылдырышты. Халкара ана тилер Ким болбосун анын жүрөгүндө эне тили жашайт. Мен өзүм Андижандан болом. Дүйнө кезип, кыдырып, билим алып жүрөм. Маселен, буга чейин Европада да болдум. Бирок дайым өз эне тилимди унутканым жок. Өзбек деген улут бар экендигин кайда болбоюн даңазалоого атуулдук парзым деп билем. Фестиваль Ош шаардык мэриясынын жана жогорку окуу жайлардын ортосунда уюштурулган. Максат жаштарга эне тилдин улуулугун, ар бир улуттун тарыхын, маданиятын билүүгө жана алар менен достук мамиледе болууну үйрөтүү. Ana dilim Türkçedir. Her bakımdan zengindir. Жана ошондой эле Кыргызстан Калк Ассамблеясынын дагы улуттук маданий борборлорунун өкүлдөрү мына ушул жерде бүгүнкү өз элинин маданиятын мына ушул жерде көрсөтүшөт. Биздин негизги максатыбыз мына Ош шаарында жашаган канчалаган улуттар бар, мына ушул ар бир улуттун маданиятын даңазалоо. Эл аралык эне тил майрамын Ош шаарын байырлаган 80ден ашуун ар улуттун өкүлдөрү жыл сайын салттуу түрдө майрамдашат. Коомдук ишмер Балтагул Нурумбетовдун айтымында өз эне тилин билип, аны жайылтууга мындай иш-чаралардын мааниси зор. Эне тилсиз улут болбойт. Эне тилсиз калк, этнос болбойт. Эне тилсиз мамлекет да болбойт. Ар бир улуттун эне тилин сактоого, ошону өрчүтүүгө, өркүндөтүүгө аракет кылабыз. Бирок Кыргызстан мамлекетинде өз ара мамиле жасоого, өз ара бири менен алака кылуу боюнча мамлекеттик тил деген бар. Өзүнүн тилин билсин, бирок кыргыз мамлекетинин тили, кыргыз тилин билүү бул абзел. Айтсак 21 февраль эне тилдин эл аралык күнү катары белгиленет. Бул күн 1999 жылы ЮНЕСКО уюмунун 30-сессиясына кабыл алынган. Ошол жылдан бери бир топ өлкөдө майрамдалып келет. Айжаңыл Турду Маматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.